Урматтуу Ош шаарынын тургундары, мен Ибраимов Темирбек, Келечек Будущее саясий партиясынын атынан Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына аттанып жатам. Өткөндү өзгөртүү мүмкүн эмес. А бирок жаркын келечекти куруу сиз менен биздин колубузда. Андыктан 11-июль күнү Келечек Будущее саясий партиясына өз добушуңузду бериңиз. Bizde kabul alınıp aткан мыйзам деле ошол эле мыйзам да, башка эмне мыйзам. Биз алардын акчасын тартып алып аткан жокпуз, оозун жаап аткан жокпуз, укугун тебелеп аткан жокпуз. Болгон эле ошол прозрачность болсун деп атабыз отчетунда. Эмне айырма бар? Бул жерде мындай принцип болуп калып атат да, биздин өлкөбүздө порядок болсун, а силердин өлкөңөрдө бардак боло берсе мейли деген принцип менен кетип атпайбы? Катуу тийсе кечирим сурайм, бирок мен ушу бетке айтканды жакшы көрөм да. I think there is a principle that it's okay, it's all good organized good in our country, but it's okay to be chaos in another country. I apologize if I'm very direct, but I like to speak directly. Болгону эле ошол прозрачность болсун, финансовый жагын отчетун так берип турсун. Мейли миллиарддап келсе дагы бизге кайра сүйүнөбүз. Аларга акча келип турса бизге да жакшы. Жумушчу орундары камсыз болот, налогу төлөнөт, биздин мамлекетке акча кирет, биз кучак жайып тосуп алабыз. Бирок бирөөнү да чекесине чертип, бир тал чачын түшүрбөйбүз. The only point is about their transparency. We will be only glad if they are bringing a lot of money because they are creating jobs for people, they are paying taxes, and we are only glad. We don't present any threat to them except for only. Жапаров бейөкмөт уюмдар тууралуу талаштуу мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзам долбооруна кол койду. Анда мамлекеттик эмес уюмдарды жыл сайын Юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу отчет берүүгө милдеттендирген жобо каралган. Документ жарандык коомдун сынына кабылган. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта мыйзамдын максаты акча жана материалдык каражаттарды акысыз негизде алган коммерциялык эмес уюмдардын иш аракеттеринде ачык айкындуулукту орнотуу болуп саналат деп айтылат. Бул мыйзам долбоору жогорку кеңеште өткөн айда кабыл алынган. Документ Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда иштелип чыккан жана талаш тартыштан улам кабыл алынган эмес. Депутат Маматалиев, биз дагы Түркиядан бирөөнү уурдап келип, анан алмаштырышыбыз керек. Бүгүн 7-июлда жогорку кеңештин жыйынында Орхан Инанды Түркия тарабынан кармалганы боюнча укук коргоо органдарынын маалыматы угулду. Депутат Мирлан Маматалиев, биз ал жарандарыбызды алып келе алабызбы, же алып келе албайбызбы, кандай чаралар көрүлүп жатат деп сурады. Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев Түркия тарапка нота жиберилгенин эскертти. Болгон аракетибизди жумшайбыз. Түркияга Орхан Инандыны кайтарып келүү боюнча талабын койдук, деди Ниязалиев. Бизде түрмөдө отурган түрк жараны барбы? Ошолор менен алмаштыруу маселесин көтөрүш керек. Же болбосо кинолордон көргөндөй биз дагы Түркиядан бирөөнү уурдап келип, анан алмаштырышыбыз керек. Биз кайсы улуттан болбосун өз жарандарыбызды коргошубуз шарт, деди. Жанар Акаев туркиялык гезит Орхан Инанды Садыр Жапаровдун сапарынын алдында белек катары берилди деп жазып чыгышты. Ошол эле учурда Жанар Акаев күч органдарынын туркиялык маалымат каражаттары тарабынан жарыяланган материалдар ыкчам жооп берүүгө чакырды. Түркиянын сайты Орхан Инандынын кыргыздардын атайын кызматтары кармап берди деп жазып чыгышат. Жооп жок, унчуккан жоксуңар. Бул социалдык тармактарда бирөөнүн комментарий жазып койгондугу эмес. Муну маалымат агенттиги жазды. Моюнга алгансып отурасыңар. Түркиялык гезит бул Садыр Жапаровдун сапарынын алдында белек катары берилди деп жазып чыгышты. Ушунун баарына чыдап отурасыңар. Миллиондогон тираж менен чыккан гезиттер, сайттар жазып жатат. Ыкчам жооп кайтаргыла, деди. Мынчалык коркок байкуш болбогула да, дейт Акаев.
Борозақта Чубак Жалилов атындағы мечит ачылат. 16 июль күні Жалал Абад шаарында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Кыргыз өлкөсүнүн мусулмандарынын дин башкармалыгы жана Ислам университети маркум дин алымы Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элесине арналган Өчпөс өмүр аттуу илимий конференциясы уюштурулат. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Конференциянын алкагында Чубак Ажы Жалиловдун өмүр таржымалы агартуу жаатына кошкон салымы жана эмгектери тууралуу баяндамалар жасалып, кыргыз алымдарынын басып өткөн жолу боюнча маалыматтар айтылат. Ал эми 17 июль күнү Жалал Абад облусунун Сузак районунун Барпа айылында алым Чубак Ажы Жалилов атындагы мечиттин ачылыш салтанаты болмокчу. 10 июльдан тарта Орусияга кирүү тартиби өзгөрөт. Орусиянын Кыргызстандагы элчиси маалымдагандай, 10 июльдан тартып кыргызстандык жарандар ПЦР тесттин жыйынтыгын кол телефондорундагы коронавирусу жок саякаттайм деп аталган тиркеме аркылуу көрсөтүүгө тийиш. Тест Орусияга киргенге чейин 72 сааттын ичинде тапшырылышы керек. Ал эми орусиялык жарандар өлкөгө киргенден кийин 3 күн аралыгында ПЦР тест тапшырууга жана анын жыйынтыгы чыкканга чейин жашаган жеринде обочолонуп турууга милдеттүү. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Курманалиев Адигине Маратович Ош шаардык кеңешине Келечек будущее саясий партиясынан аттандым. Биз келечекке олигархтарсыз жана коррупционерлерсиз баратабыз. Андыктан номер 5 Келечек будущее саясий партиясына добушуңузду бериңиздер.